Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Ушул видеону барыңыздар бөлүшүп коюңуздар. Тааныштарыңарга, историяларыңарга жүктөп, эжекебиз чыныгы муктаж экен. Бул жерде көрүп бизди чакырып калышты. Эжекебиз өзү инвалид экен, кызы менен колуна кармалып, эмне айтканда баклажка терип, ошо жалын багып түшүптүр да, өзү уборка кылып иштейт экен. Аякта зарабаты аз болгондуктан ошонун муктаж экенин аябайчы. Кызы өзү инвалид экен. Кызы еще сколиоз болуп ооруйт экен да, лечениясына да, кызынын лечениясына дагы, тамак ашына дагы акча керек болот. Бул жерде мынакей о деңгини коюп коебуз. Өзүнүн о деңгиси прямой ушул жакка түшөт, акчасы чалып деле ушул номерге жолуксаңыздар болот. Колдоп коюңуздар, кол сунуп баарыбыз ошо биргеликте кылсак буйруса, баарыбыз биргеликте буйруса жардам берсек, иншалла бул ситуациядан да чыгып кетет. Эжекебиз көп бизге түшүндүрө албай жатат, азыр телефондон жазып түшүндүрөт, өзү сүйлөп өткөн. Аябай муктаж экен, барыңыздар, кол сунуп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Туугандар, жардам берип коюңуздар. Мынакей эни деген кандай, колунда кармоо баклажка терип, ошо кызым ачка калбасын деп аракетин кылып жүрүптүр да, колуна пакеттерине кармоо. Колдон келишинче жөнөтүп коюңуздарчы. Сизден суранчы. Бир суранайын, ошо возможность, кандай возможность бар, жөнөтүп коюңуздар. Аябай суранабыз дедим. Аллах тааланын каалоосу менен иншалла 1000 эсе кайтып келет силерге.